Саламатсыңарбы? Биз бул сабакта болсо даяр болгон отчетту Power BI сервиске жүктөгөндү, ошондой эле Power BI сервистин ичинде кайсыл нерселерди жасасак болот, деги эле Power BI сервистин ичи боюнча таанышабыз. Биз качан визуализациябыз даяр болгондо, бул жакта главная дегендин ичинде опубликовать деген бар. Ошону басабыз. Муну басканда Power BI сервистеги кайсы папканын ичине калайын деп сурайт. Негизинен өзүбүз папка создавать этип койсок болот бул Power BI сервистин ичинен. Же болбосо моя рабочая область деген бар, ошого эле кылып койсок болот да, мисалы. Бирок мисалы Power BI сервис Power BI менен эле негизи аябай көп иштегенде ар кандай ар түрдүү компанияларды кылганга туура келип калат. Анан ошол учурда ар бирөөнү өзүнчө папка ачып алсак жакшы болот. Моя рабочая область дегенди басабыз. Ошондо публикация кетип баштайт. Негизинен бул эгерде биздин маалыматтарыбыз аябай чоң болгон болсо, мисалы 10 миңдеген саптардан, жүздөгөн колонкалардан турган, таблицалардан турган болсо, көп таблицалардан, анда бир аз убакыт алат. Ал эми биздин маалыматыбыз кичирээк эле болгон үчүн бат эле публикация болду. Окей деп басабыз. Эми бул жактан Power BI сервисти Google'дан ачабыз. Эсиңиздерде болгондой биз аккаунт ачканбыз. Бул жерден кирип көргөнбүз. Жөн эле Power BI деп эле жазып койсок, кирип калат да. Анан аккаунтубузду сурайт. Мынакей мен убактылуу мисалы ачып көрсөтүп бербедим беле, Gmail аккаунт. Ошол аккаунтта турат да. Ошол аккаунтка киребиз. Киргенде ушинтип мисалы курс деп сохранить этип койгом, ошо курс деп чыгып калат. Ушул жерден экөө чыгат. Бирөөсү бул ушул жерден белгисинен карасак болот, көк болуп көрсөтүп турган бул ушул отчеттун же болбосо ошол биз түзгөн визуализация ушул болот да. Курс деп мына ушундай белги менен турат. Мына гистограммдан белгиси турат. Ал эми экинчиси болсо бул базанын белгиси турат. Мындайча айтканда маалымат базасынын белгиси. Бул деген сөз бул Power BI сервистин ичине дагы өзүнчө база ачылат да, автоматтык түрдө. Мындайча айтканда курстун маалыматтарынын баардыгы ушул жерге сакталып турат. Анан мындай да кылганын себеби, мисалы биз бул жерге кандайдыр бир дизайндарды түздүк да, дизайндарды түзгөндөн кийин бул дизайндар мындан кийинки кошулган, мисалы биз бул жолкусунда мисалы Excel'ден эле же болбосо Google таблицадан алганбыз да маалыматтардычы, бирок ошол Google таблицага маалыматтар кошулуп турса, же болбосо ошондой эле мисалы SQL маалымат базасынын түрлөрүнө кошулса, улам сайын маалымат кошулуп кете берет да, күндөр өтө берет, анан жаңы продажалар боло берет, сатыла берет дегендейчи. Мындайча айтканда маалыматтар түшө берет да. Ошол маалыматтар Power BI десктопко түшүп, андан кийин кайра Power BI сервиске түшүп отурбай эле ортодон сразу эле бул жерден маалымат базасынан түшкөндө эле бул жерден түз эле ушу Power BI сервис же болбосо ушул жерде сайт же болбосо биздин личный кабинетибиздеги турган ушул база өзүнө тартып алат да. Анан бул жакка автоматтык түрдө чыгара берет. Эми бул жерде мисалы отчетто ушул 3 чекитти баса турган болсок, параметры деп чыгат, же болбосо бул аркылуу настройка кылсак болот да. Таки описаниясын жазып койсок болот. Биз бул отчет боюнча биз менен байланышуу Gmail дейт. Так.
Мен отчеттухуна кирип кеткен турбайм, датасет дегене. Ушул маалымат базасы сакталган жерге бассак параметри деген ачылат. Бул жерден биз атайын өзү эле маалыматтарды улам сайын тартып турганда, же болбосо айтпадыкпы жанагы маалымат базасы сакталып турган жерде улам сайын маалымат кошула берет деп. Анан ошону бул жактан отчетко тартып туруш керек да, маалыматты дайымачы отчетко чыгарып туруш керек. Ошон үчүн муну автоматически өзү кылгандай кылсак болот. Негизинен күнүнө 8 жолу обновление болот. 8 жолу жаңырталат бат-баттан өзү. Анан ошо бул жерге киргенде негизинен учетные данные источников данных деп турат да. Мындайча айтканда, эгерде маалыматтарды бизде кандайдыр бир SQL'дын түрлөрүнөн ала турган болсок, же Google таблицадан ала турган болсок, ошол учетный данныйдын немесин киргизип коюшубуз керек да, ошого улап коюшубуз керек. Ал жердеги паролун ошол жака кире турган логиниңерди сурайт, ошону киргизип коюш керек. Андан кийин ошо подключение шлюза дейт. Бул негизи эң биринчи ошо күйгүзүп коюшубуз керек. Шлюзду күйгүзүп. Ошо бул шлюзда негизинен бул жерде подключениями шлюзами деп турат, управление экени. Ошондой эле шлюзду көчүрөт. Бул негизинен ошо ноутбукка же болбосо компьютерге көчүрүп коюш керек да. Көчүрүп биз орнотуп койгондон кийин, анан ал бизге обновление кылып турганга жардам берет да, улам жаңыртып турганга. Анан бул жерден эң негизги функцияларынан бул запланированный обновление дейт. Мындай планировать этип коебуз да. Анан мисалы биринчи эле күйгүзүп кое турган болсок, сурайт да, канча мисалы күнүнө депчи, ежедневно деп, же болбосо ошо бир күндө 8 жолуга чейин обновление кылат. Ошол сааттарды мындайча айтканда кайсыл сааттарды обновление кылсын деп ошол жерге да киргизип койсок болот. Дагы получатель уведомления о сбое обновления дейт. Мындайча айтканда, бул жерден эгерде биз жаңыланганда, өзү автоматически жаңыланганда маалымат келип турат да, жаңыланды депчи. Жаңы маалыматтар, информациялар ошо визуализацияга чыкты деп. Ошону владелец набора данных дейт. Мындайча айтканда, автор ким түзө турган болсо бизге түшөт. Ал эми дагы контактыларды кошуп койсок болот да, бул жерге дагы кимдерге келип турган, булам жаңыланып турганынчы. Демек ушул запланированный обновление дегенди тууралап койгондон кийин, бул маалыматтарды өзү эле тартып обновление кылып турат да, жаңыртып турат. Демек бул учурда биз мындай өзүбүз кайра рабочий областька кирип улам сайын жаңыртып тургандын кереги жок да. Кээ бир учурларда мисалы жанагы убакыт саатынан сырткары обновление кылыш керек болуп калат да. Ошол учурларда мынакей могу базанын сүрөтү турат го, ушул жерде мындай акыры неме менен жылдырсаңыздар, мышка менен ушул жерге обновить деген немеси кнопкасы чыгат. Ошону басып коебуз. Басып койсок анан өзү жаңылап коет. Демек ушинтип тууралоону жасап койгондон кийин, бул жакта настройкалап койгондон кийин биздин процесс бүтөт. Мындайча айтканда, эгерде туура кылып бардыгын тең туура кылып жасагандан кийин, бул автоматически эле маалыматтар жаңы түшүп турган сайын биздин Power BI десктопто же болбосо ушул Power BI сервистин ичиндеги визуализация улам сайын бизге анализ аркылуу биз кайсыл показательдерди көргүбүз келген болсо, ошол көргүбүз келген нерселердин баардыгы тең чыгып турат. Мынакей ушинтип.
Бул жактан деле ачып карасак болот. Power BI сервистин ичинде. Страницалар болсо ушундай болуп бул жакка чыгып калат. Жана ошондой эле биз улам сайын обновление болгон сайын, жаңырткан сайын Power BI Mobile'га дагы өзү эле жаңыланып түшө берет да. Негизи эле мындай бир түшүнүктөрдү жалпылап койсок, Power BI Mobile бул болгону Power BI сервис сыяктуу эле мындай болгону качан жаңыланганда өзү эле автоматтык түрдө телефон аркылуу эле көрсөтүп турат да. Отчетторду көрсөтүп турат. Буюрса биз жалпы түшүнүктөргө, негизги түшүнүктөрдүн баардыгына тең ээ болдук. Практика кылып, ушуларды билимдин баарын бекемдесек болот.